Арты грузовой. Грузовой, да, газ. Бұл жаңағы исследовательскийге ящиктерін салады да, бутылкалар. Нефтін анализдер. Олар өте выгодный орында, 66-лар мына тұрады. Ал фирма келпенен деді ғой тұрады. 18 жылға олар санасы. Мына бұл самый проблемный вопрос шулар болчу. Вакыт дежурный. Күнгө проблема. Мына ошо Кубурга келди. Грузовой бар. Бұл кадагы ошо. Көргөнүз көрүшкөн эме. 5 адам менен. Алар суткада дана бурени болгон жерде майда шүйдө. Elektrik gaz üçün, elimiz üçün, kollektiv üçün işlegen Akjoltoy машина болуп, астынан ардайым шамал өтөсүн. Давай, сага да ден соолук. УАЗ Патриот Мергенбаев Алишер. Келиңиз эми. Мына Акжолтой машина болсун ардайым. Бул вообще бул грузовойлордун да жакшы болуп туруп, современный машиналар мына ийгиликтүү болсун. Астынан шамал өтсүн, а? Egenbergen Ulanbek. Yaxşı Akjoltoy maşinası. Bunlar men Özbek. Ha, bunlar zaten. Akjoltoy maşina olsun ha. Birlikler olsun, teşkil alan bol. Yaxşılıklarga hizmet qilsin. Afsamat Ümit. Akjoltoy maşinalerde olsun, daima maşina uzul basın, Kırgız'ın trafikçisine. Polatbek Duman. Uday Nazarov, Mama Sultan. Orduyev Bakıt. Aybek geçsin. Böyle aldık mı? Gaz gaz. Ha, Bakıt senin kenara. Aynen. Buamatov Kadirbek. Özüңөр белгилүү коллектив өзүңөр билесиңер. Менде күнгө совещанияда ушул канча жылдан бери вакыты жетпейт, проблема шуну разбор кылат элек. Мына исследовательский машинаны жакшы билесиңер. МГУдагы исследование машиналар 66-лар 30 жылдан ашкан. Буну күнгө разбор кылат элек. Мына Кубурдун дежурный машинасы күнгө бир күн чыкпай, бир күн чыгып, бул проблемалар бар эле. МГУдун дежурный машиналары ушул көйгөй маселелердин айынан көп мындай өндүрүштагы бир артка тартылган күндөр болду да, тез таасирин тийгизип атты. Бизден билесиңер, УТТда ар бир машинанын өзүнүн орду бар да. Мына ушул маселелерди мен Рашид Абдумаликовичке айтып жеткизгенден кийин ушул кандай проблемалар бар дегенде мен ушуларды айтканда мына өзү демилгеси менен өзү ушул контролдоп ушул маселени 18-жылы tez arada 5-6 ayın içinde şu meseleleri çekip verdi. Özü kontrolde. Buna bugün oylayım bundan keyin şu goy meseleleri çekildi. Kuday kurusu erten bulacağım maçına erişke çıkar. Ondan keyin ben oylayım dağı yıl baştaldı. Dağı jakşılıklar, iyilikler bola veret. Kuda kalırsa şondan adır sözlü Raşid Abdumalikovичке versek. Rahmat. Hurmatlı kesmişler. Hurmatlı şu.
Бекболот Мырзаканов сөзүн айтып кетти. Анан бул киши чындыгында биздин правленияга киргенде эң негизги маселелерден бири ушул техниканын эскилиги жетип, бүт бардыгы бир четтен жумуштан чыгып атканын көп кайталап айтып келет ар дайым. Буюруп мына 18-жылдын жыйынтыгы менен экономикабыз өстү, анан шарт жаралды. Ошондуктан биринчи орундардын биринде ушул УТТнын техникасынын жаңылоо базасын жаңылоо планы койгонбуз. Мына ошонун жыйынтыгы бүгүн өзүңүздөргө мына күлүштөрүн тапшырдык. Бул биринчилери, эми Кудай буйрса мына 19-жыл жыйынтыгы менен чоң башка техникалар алмашылат. Эң биринчи мына өзү жумушчуларды обслуживать эткен машиналарды алалык дедик. Калганы уже мына нефтини өндүрүү багытында иштеген техникаларды жаңылайбыз. Анын ичинде агрегат дейбиз, 3 техникабыз бар эле. Бир аз тендердин негизинен артта калып калды, убакыты өтүп кетти. Мына 19-жылда баары алар да жаңыланат. Эми мен ойлойм, мен силерге эмнеден каалайм? Кудай буйрса, ушул жаңы техникаларда иштеп аткан жериңерге биринчи Кудайым өзү колдосун, ден соолугуңар чың болсун. Жанагындай техникада иштеп атканда ар кандай кырсыктардан Кудай өзү сактаган болсун. Ошо ар дайым ден соолуктуу болуп, жумушуңар ийгиликтүү аяктап, үйдөгү балдарыңар менен тынч аман болуп, ошол эле коллективге өзүңөрдүн салымыңарды кошо бергиле. Кыргыз-Нефтегаздын келечеги кең, Кудай буйрса. Биз азыр дагы 19-жылы жана 20-жылы Кудай буйрса өндүрүүнүн, нефтин өндүрүүнүн планын өтө чоң коюп турабыз. Буга бир эле руководство жактан эмес, ошол ар бир жумушчу тараптан силердин салымыңар өтө жардамыңар керек болуп турат. Ошондуктан иштеген жериңерде этияттык менен, акылдуулук менен баягы жумушчу убактыңарды жигердүү иштеп эмгектеп бергиле. Кудай бардыгы биздин коллективден, же болбосо биздин мекемеден кайтпаса, Алладан кайта. Кудай кааласа бардыгы жакшы болот деп ойлойм. Ошо жакшы ниет жарымыбызды, жакшы ниетти кыла берелик. Мына өзүңүздөр көрүп атасыңар. Баягы мен биринчи жолу келгенимде Кудай буйрса ушулар болот, эми көп нерсени айтпайын, аны результат менен көргөзөлүк дедик эле. Мына результат болуп атканы өзүңөр баары күбөлөр болуп атсаңар керек, Мына ошонун ичинде мына быйыл уже айлыгыңар эмгек акы 15%га көтөрүлдү. Жанагындай 13-чү зарплаталар берилип атат. Анын ичинен арасында жанагы питание деп коебуз, алар кошумча берилип атат. Эми мен ойлойм, биздин правление тараптан баары эле болуп атат окшойт. Анан, конечно, адамга бир кем дүйнө эчтеке жетпейт, дагы болсо болгон сайын болгон дей беребиз. Но болсо бере беребиз, Кудай кааласа. Ошондон Кудайым бизге бере берсин, Кыргыз-Нефтиге. Биз Кудай буйрса коллективге бере берелик. Ошол эле мен калуу тилегим. Силерге чоң рахмат. Келгенден бери мына пландар ашыгы менен толтурулуп, жумуштар алдыга ушунчалык жылганы баарыбызга көрүнүп эле турат. Мына канчадан бери ушу чечилбей келаткан көйгөйлөр чечилип, мына техникаларды жаңылап берип атасыз. Айлыктарды көтөрүп берип атасыз. Эми Кудай кааласа баары жогу жакшы кетип атат. Коллективибиз бардыгы ынтымак, иш жакшы болуп атат. Буга да сиздин салымыңыз өтө чоң да. Анан ушу сизге ден соолук, узун өмүр, ишиңизге ийгилик болсун дайым. Мына пенсияга деле жакындап калдык эле. Жаңы машина тийип калды, эми пенсияга да чыкпай иштеп беребиз. Рахмат. Эгерде иш азыр көбөйүп кетсе, пенсионерди кайра чакырышыбыз мүмкүн. Асырен дагы тирешпириз дагы бир иштер болуп атат. Мадина болуп калса, башка болуп калса, конечно, эл көп. Анан мен өткөндө бул Тимур Тургунович бир ойлорду айтып, бул жерде бир аксакалыбыз бар, бир мугалим болду. Алдандырсакпы деген сунуштарды айткан. Мен ал боюнча дале уже барып айтып, уже сунуштарды айтып, алар менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Ошого айтайын дегеним, Кыргыз-Нефтегазда иштегендер, специалисттерге кийин жумуш табылбай эмес, кайраны жумуш көбөйүп, жумушчулар керек болуп калабы деп атам да. Ошону да что пенсионерди кайра чакырганга туура келип, так что көңүлдү бекемдеп тура бериш керек, жакшы ниет менен. Рахмат. Эми урматтуу коллегалар, жаңы машиналар кут болсун, парк жаңылана берсин. Парктерни билебиз.
Başta 30% 30 yıldan karada 40 yıllık teknikalarda oşulardı gündögöde karap, günüge remontlap, günüge katırıp, maylap işke çıbattan şu sizlerge çoğun rahmat. Şu sizlerde işte dinletip atkan kolektifke, BKOTK'ga, sizlerde injenerlerge bardığına rahmat aytabız, razıçılık bildireriz. Ben burada kalasa şöpmeyen günüge söyleşiyoruz, başka kılavuz. Былтыр plandaştırgandan buna şunça teknika geldi. Bıyılkıga dağı kuda kalasa жаңа nemelerdi alabız dep ойлоп атабыз. Кечээнки чогулушта мурдагы дагы чогулуп сүйлөштүк. Биякта болгон дагы башка көйгөйлөр айтылды, спецтехникалар жөнүндө сөздөр болду. Ошонун баардыгына врачтардын алып туура түшүнүп болгонча ошо жаңылаганга аракет кылып атат. Ошо техника жаңыланып атат. Объем, нефтин объему көбөйүп атат, куда каласа, киреше көбөйүп атат. Мына быйыл 126%ке нефтин добычаны аткардык деген бул тарыхта болгон эмес. И акчанын прибыли да ошондой көп болду. 900 миллион деген өтө чоң сума. Илгерки мындайда болгон эмес да. Ошолардан өзүм атыман şu raşlarına işe çoğun razılık bildirem. Raşlarına şuna bizim kolektifte ben bir oz şunday problemalar var degenle sırası kontrolü alıp onu çekip verdi. Şu işinizde daim iyilik olsun. Üyülüğünüz bilen tıç aman bolun. Buna parkta жаңылay şu işteye verin. Bizim kolektif bastayanla kol dokturarız. Şunday bu, koldayız. Оменде балакан жайып отурган момундарыңа, бала чакаларыбызга, бир туугандарыбызга, бүткүл жумурай журтубузга, баарыбызга Алла Таала чың денсаулык берген, узун өмүр берген Аллахым, баарыбызга хидаят берген Аллахым, туура жол көрсөткөн Аллахым, ишибизде рыбаж берген Аллахым, тапкан туткандарыбызга байыс берекеңди берген Аллахым. Ушу коллективибизге, ушу жамаатыбызга, баардыгыбызга Аллахым туура жол көрсөтүп, ак жолуна адаштырбаган Аллахым. Ишибизде рыбаж болсун Аллахым. Коллективибизде тынччылык, асанчталык, ынтымакчылык, ырашкерлик болсун. Дайыма жакшылыктар болсун. Ушундай Алла Таала өзүнүн мээрими менен ажыратпаган Аллахым. Баарыбызга туура жол көрсөтүп, мына чоңдорубузга дагы Аллахым хидаят берип, Аллахым мынакей ушу туура Аллахым туура жолду өзүң баштаган Аллахым. Амин. Allah. Rahmat. 17 жылдан тартып өйдөгө өсүш, экономикалык тарабынан, өндүрүш тарабынан өсүү мындай чоң болгонуна байланыштуу мына техникалык паркыбызды жаңылоо максаты көп жылдан бери бир көйгөйлүү маселе болуп келген. Ошондуктан экономиканын өскөндөн кийин эле биринчи орунда да ушул техникалык паркты жанагы өзүбүздүн жумушчуларды жумуш ордуларына жеткизүү боюнча ушундай техникаларды жаңылауга бүгүнкү күндө мына күлүштөрүн тапшырдык. Бул дейм, бул эртең келечекте бул өзүнүн түшүмүн берет. Бул жаңы башталышы, эми мына 19-жылда дагы башка техникаларды алабыз. Ар бир машиненин техниканын өзүнүн орду бар Кыргыз-Нефтиде. Ошол мына көп жылдан бери чечилбей келаткан көйгөй маселелер бар эле да. Ушу мына рабочий ташкан вакыты машиналар жетпейт эле. Анан исследовательский деген машиналар ушулар жетишпейт. Мына өзүңөр көрүп турасыңар. Бул көп жылдан бери чечилбей келаткан маселе. Мына бүгүн ушул Раштабдын өзүнүн демилгеси менен өзү контролго алып туруп, мен бир ооз айттым эле, ушундай жетишпейт деген 5-6 айдын ичинде ушул маселени контролдоп туруп чечип берди. Бул деген абдан мындай мына 4 жаңы машина вахтовка. Бул эми рабочийлар үчүн алынды. Рабочилардын иш орундарына барып, комфортно барып келип иштегенге шарт. Жаңы машина тийди. Куда каласа, эң мындан бияка иш да жакшы болот. Ишке болгон көңүл дагы жакшы болот. Мына мен киргениме 35 жыл болду. Ушу утуга киргениме. Мен жаңы кирип, бир 3 ай иштегенден кийин ушу азыркы начальнигибиз Бекболот Мырзакасымовичке шопур болгонмун. Ошол кишинин тарбиясын алганмын. Мен ошол кезде Питимесный эски УАЗда иштеп жүргөнүмдө техникадан бир жеринен бир лишний бир кичине үн чыкса, уже Бекболот Мырзакасымович диагноз коюп коет эле. Бул үн паланча жерден чыгып атат, мунусу мындай болгон деп айтып койчу эле. Техниканы шунчалык жакшы билип, жакшы түшүнгөн киши да өзү. Ошого мына мен 7 жыл ташыдым Бекболот Мырзакасымовичти. Андан кийин уже башка машиналарга өттүм. Мына азыр вахтада иштеп атам.
Кудайга шүгүр, жумуш жакшы, коллективибиз жакшы. Эми эмне демекмин? Ушу өзүбүздүн чоңдорго ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Мына канча адамдар ушул жерден бала чака багып атабыз, иштеп күн көрүп атабыз дегендей